Kırgızların içinden Солтоо урусунун баскан жолу Ташкатанга баскандай ар бир кыргыз баласына белгилүү го деп ойлойм. Мына негизи биздин мамлекеттин өзөгүн түзгөн, тагыраак айтканда чүйөрүнүндө негизи башкорунду ээлеген мына Солтоо коомунун түзүлгөндүгү чындыгында ар бир ат уулдардын жүрөгүндө жакшы окуялардын бири болду го деп эсептейм. Мына ондогон жылдар мурун ушу Солтоо коому түзүлүп, ага ушу Эркин Тентишев жетекчи болгонуна биз да кол көтөрүп, бир добуштан колдоп, анын ушу төрага болуп шайлаганына салым кошконубузга биз да сыймыктанабыз. Анан мурда Калин району болуп, мына азыр Жайыл району аталып, Даңазалы Баатырдын эстели коюлуп, мына музей уюштурулгандыгын өзү элибиздин адабий, маданий, тарыхый чөйрөсүндө эң зор окуялардын бири болуп калган. Мен айтып кетейин дегеним, бул Жайыл ата коомун көптөгөн адамдар жетектеп келишти. Бирок менин баамымда мына кийинки мезгилде өзгөчө мына Русланыбызда ушул эл аралык Жайыл ата коомун жетектеп музейде болсо Бекбү Асанкулова карындашыбыз үзүрлүү эмгектен жатышкандыгын баса белгилеп кетким келет. Анткени ушул Жайыл атабыздын тарыхый ролу деле толук баасын ала элек го деп ойлойм. Анткени биз өзгөчө өсүп келе жаткан жаштарды мейкенчил кылып тарбиялоодо ушул жагынан бир аз кичине солгундук сезилип турат. Анткени ушу колдо бар алтын баркы жок деп, ушу менимче Жайыл атанын баатырдыгы ушу Кошой бийдин колунда чоңоюп, андан таалим тарбия алып, өзүнүн Коңурбай атасынан эрте айрылса дагы турмушта бек болуп, өзгөчө мына биздин кыргыз жерин басып келген душмандар менен салгылашууда зор эрдик көрсөтүп, өзүнүн бала бакырлары менен курман болгондугу баарга маалым. Ал эми жубайы Темиржан апанын эрдиги бул менимче теңдессиз деп эсептейм. Мына азыркы биздин өсүп келе жаткан кыздарыбыз, мына айымдар ушул Темиржан ападай болуп, кең пейилдүүлүк кылып, мына сен мурда жесирди алгансың деген жаман сөз аралабасын деген ой менен өзү мына жакшынакай жубай кыз тандап берип, мына андан Адимке, Итике, андан кийин андан мына Бегимжан, Канымжан деген эжелер төрөлүп, анын бири мына Атеке Баатырга жубай болуп, кийинкиси мына казак баатырлары Сыпатай менен андаш ненеси Бегимжан эне болуп эсептелет. Мына ушу 3 баланы тапса дагы ушул тарыхый инсандарга белгилүү. Мына ушул Темиржан эненин атын түбөлүккө калтыруу жагынан дагы ушу эл аралык Жайыл ата коомун ушу Руслан мырза жетектеп, музейде ушу Бекбү карындашыбыз иштеп келаткандан бери чоң алгылыктуу иштер болуп келаткандыгына мен өзүм күбөмүн. Мына мурда биз азыр Алыкул Осмоновдун жердештери Панфиловдун Чалдыбар айылында Алыкулдун кыздары деген шайыр апалар тобу түзүлүп, азыр чындыгында алар жалаң гана Алыкулдун чыгармаларын, ырларын ырдап Даңазалы эмес, алар ошондой эле ушу Жайыл районунан чыккан Салкар акын Турар Кожомбердиевдин жана ушу Жайыл ата менен Темиржан эненин эрдигин ушу Даңазалы айылы деген ушу зор максатты алдыга коюп келатышат. Менимче ушу өкмөтүбүздөн эч кандай каражат сурабай, өздөрүнүн уюшкандыгы менен, ынтымакташкандыгы менен ушу Алыкулдун кыздары, шайыр апалары тобунун эжелерибиз, жеңелерибиз менимче чоң иш кылып жаткандыгына күбө болуудабыз. Мен алардын чыгармачылык
чыйыры байсалдуу болоруна ишенемин.